Assalamu alaikum dostlar. Kızık nерселер башталды окшойт, элди текшерип көрүп окшойт. Бул депутаттар, бул чоңдор, атка минерлер элди мындай кичине караңгыраак ойлойт да. Элдер мындай токпейилдүүлүк кылып, бийликке жулунбай жүрсө, ойлойт да булар мындай неграмотный, сабатсыз деп ойлойт да. Алаканга салганда көрүнүп турат да. Кыргызстандын саясаты, ким кандай бизнес кылып атат, ким кандай оокат кылып атат, ким эмне деп сөз сүйлөп атат, кимдин ички дүйнөсү кандай даже. Не деп сүйлөйт деге чейин биле турган элдер бар. Билебиз ошондой экенин. Өтө тамыр жайып кеткен да мына бийлик 2010 кийин алмашкандан эч да өзгөрүү болгон жок. 2010-жылдагы тополоң жабылып кетти, жабылуу аяк жабылуу болчу. Андан кийинки тендерлер, кечеки пандемияда келген $650 миллион 400 миллионго жакыны келди деп атат. Бул дагы жабылуу болуп, жабылып кете турган болуп турат. Өтө көп мына бийликтин шиши толуп, эми мындай президент деген бир нерсени ачканы барып, лента кыркканы барганда сурайт да мындай. Могул здания канча кетти дейт да, мисалы үчүн. Мынанча миллион кетти десе, ошол мурда куруп жүргөн болсо үй айтыш керек. Эмнеге мындай кетти? Бир жолу болсо дагычы. Өтө эле кымбатка бүтүптүр го. Мен курганмы мындай нерсени деп айтыш керек да мындай президент деген. Анан бардыгы лентаны кырып коюп, указка менен баягы жасала турган иштерди мындай болот деп көрсөтүп койсо эле тымпый унчукпай келет. Мага президенттин кылган иши вообще жакпайт. Атамбаевтан баштап, Отунбаева, азыркы Жээнбеков, мен как саясатчы эмесмин, саясатка сасыкка кирбейм мен. Сындайм. Эгер мен кирсем кылам. Мен уюштурам, иншалла. Колуман келет. Мына кылып аткан райондун акимдери болобу, шаардын мэрлери бирде да таң калбайм мен. Себеби мен уюштуруучумун. Мен 20 жылдан бери концерт уюштуруп келдим. Бул акча менен кылып коюш оңой. Акчасы жок нерселерди жасап уюштуруп келгенбиз. Ошон үчүн Садыр Жапаров мына арам бийликтин бардыгын ачып отургузат деп коркуп атат, бардыгычы. Титиреп атышат бар жогу. Ошон үчүн каршы болуп атышат. Ошон үчүн туугандар бекем туралы, эл менен эсептешсин. Биринчи жолу мен мисалы Бороновду шайлаган эмесмин, Абылгазиевди шайлаган эмесмин. Ошо баш ээ тургандарды, кукулаларды премьер кылып алып, анан ошолорду башкарып отурат да. Эми биздин айтканыбыз болот, элдин айтканы. Бийлик биз менен эсептешет, эл мененчи. Жалпы эл менен эсептешебиз. Эсептешесиңер. Биз дагы адамбыз. Биз дагы силер менен ушу замандашпыз. Силердин доордо жашап атабыз. Силер жыргап жашап атасыңар, көрүп атабыз. Минген машинеңерди, жашаган хан сарайыңарды. Биз дагы ошондой жашагыбыз келет. Бирок андай арам жол менен эмес. Пешене тер менен арыганда 70-ке чыкканда, 60-ка чыкканда эптеп септеп болобу жашайбызбы? Бирок адал оокат менен. Көзүңөрдү ачкыла, депутаттар. Канат баякы ким эле чүйдөн моңка жер саткан, здание саткан. Өтө эки жүздүү адам да булчу, көз ойноп. Көзүнөн да билинип турат кимдин кандай экеничи. Депутаттар жогорку кеңештеги, силер мындай акылыңар көп нерсеге жетпей, силер себеби акчанын артынан түшүп психологияңарга дүйнө менен бийлик нерген олтуруп калган. Жүрөгүңөр карайган. Бизге окшоп кааласаңар мен үйүмө келип бир күн мен менен жашап көргүлө, кандай жашайм, не кылам, не жумуш кылам. Чыдабайсыңар, сразу качып кетип каласыңарчы. Адал оокат менен жашагыла, эртең акыретте жооп бересиңер. Акыйкатты айткыла. Садыр Жапаровга жардам бергиле. Азыр жардам берип калсаңар, берип калгыла. Эртең түрмөдө отурганыңарда кеч болуп калат. Бир 300дөйүн камаш керек. Бу 300дөйү жүрөктөрү титиреп атат. Анар Артыков деген бар, бузуку. Аны да камаш керек. Артта туруп алып, эчтекени билбеген болуп, камерага түшпөй, ишти кылам деп ойлоп атат алчы. Анысы адашат алчы. Камала турган кечеги ошол нерселер бардыгы туура камалды. Барып ушул милицияны, СМБны, УКМК акбакты басып алгандар туура камалды. Каалаган эле басып албайт. Эми элдин айтканы болот, биздин айтканыбыз болот. Биз купулубузга толгон, башчы келет. Ошон үчүн бийлик көзүңөрдү ачкыла.
Akıllınar men iş kılgıla.